Assalamu alaikum, hurmatly Müslümanlık tuğanlar. Biz bugünkü günü dağılı işindeyiz. Koreyadan mekendeşlerimiz, bir tuğanlarımız Koreyadan uşul produktlardı yönetken iken muhtajlarga tarattılar dep. Biz hazır turup uşul muhtajlarga taratayotgandagыбыз. Allah razı olsun sizlerden. Sizlerin amanatты. İnşallah biz biro'nun da bir çeke kılbastan har kimisini öz ornuna жеткирүүнүн аракетиндебиz. Мына бул жерде азыр Ош базарынын тегерегинде жүрөбүз. Bir апабыз бар экен, өтө оор муктажда. Ошол жерге беребиз. Анан кийин дагы башка жактар учетте бар адамдар бар, ошолорго алып барып беребиз. Жарыкчылык өмүргө кимдери келип кетпеген, чаркыраган адамга дой кимдери тазим этпеген. Тагдыр жолу татаал жол бир өлөргө кеткенин, а бирөөнүн азап менен арман мумун чектеген, ой туңгуюкка кептеген. Жаралганда дүйнөгө жаңжал салып ыйламай, ал кубатка келгенче аят энени кыйнамай, эресеге жеткенде эл мүнөсүн сыйламай, жаман адат күтөбүз көрө катты жыйнамай, ой кара жанды кыйнамай. Бул дүйнөнүн байлыгын жалгыз эле багчулар, мансап үчүн эл журтунай курмандыкка жалчулар. Адамзаттын ушулар ай убалына калчулар, арабызда болбосунчу адамдыкты танчулар, ой акыр заман салчулар. Энеге, мен атым Азамат. Кайрымдуулук коомдук фондунун жетекчиси болом. Бияк устатым, чогуу биргеликте иш алып барабыз. Эми биздин кылып аткан бүгүнкү күндө ушу кыскача маалыматыбыз баягы сизди мен өткөндө бир эжекеде аябай сунуштады эле. Биз эми коомчулукта ушундай ишти жүргүзүп, аркабызда бир жакшы ийиз калса экен, сизге окшогон энебиздин келип батасын алып калсак экен, ушундай бир кубанычына сүйүнчүнө ортоктош болсок экен деген чоң үмүттөр. Бул дүйнө өзү сыноо дүйнөсү экен. Аллах Таала бул дүйнөнү сыноо кылып жараткан экен. Башында сыноо деп жазылып турат экен да. Анан ошол сыноонун ичинде мына бүгүнкү күндө сиз турган сыноодо, биздин жашап аткан жашоодогу сыноолор болбой койбойт экен. Бул Кудайдын мыйзамы. Анан ошон үчүн сабырдуулук сизге. Анан ушу акыбалды сурап кетейин деп келдик, Кудай Allah буюрса. şifa versin ece oruğumuzga. İlavаңыз жақсы болот бардыгы. Силердин уулдарды багып чоңойткон ата-энеңерге рахмат. Рахмат. Allah razı olsun. Анан энеке, Кудай буюрса, өзүңүз тууралуу мына мен интернеттен көрдүм, эмеденчи, бир сыра угуп маалымат алдык. Анан буюрса биздин биякта азыр кылып аткан иштерибиз бар. Ушуларга жыйынтыктап анан көп кайрылуу көп, бирок баарына эле жардам бергибиз келип атат. Чын жүрөгүбүздөн. Жетише албай атабыз энеке, жетише албай атабыз. Бирок колубуздан келишинче аракет кылып атабыз. Анан биздин азыр бул атайын алып атканыбыздын себеби бизде атайын баракчабыз бар. Сиз тууралуу өзүңүз тууралуу маалымат берип койсоңуз, айтсаңыз кандай болуп атат? Мен биринчи ден соолугум болуп калды ушул ноябрдын башынан бери. Эме бир өлгөндү көргөм да, андан мурда ошо адам баласы жаралат экен, кээ бир балдар ушундай слабый болот экен, текшерилбей жүргөм да. Анан жана өлгөндү көргөндөн кийин өзүмдү жоготуп койдум. Анан 2 күн ичинде эле шишип болуп кетти. Курсы ошо боордон кан айланбай калып резко эле түшүп кетет да. Мен бул жака келгенде 37ге түшүп кетип, анан мурда авария болгондо бетте бар документтер бар. Авария болгондо сөөктөрүм сынып кеткен эле, ошолор жүрөктүн тушунда бир шишка бар эле, ошол аябай жүрөктү кысып аткан. Туруп эле өзүмөн кетип калып аттым да, ушуну менен 5-чи жолу кулаганда могу неменин алдында туруп суду бир карадым, ошолбой жеш деген билбей калдым да, кулап кеттим. Больницага бардым, мен баса албайм. Ушундай аябай шик болгондо.
бирөө катуураак сүйлөсө деле ошентип өзүмдү неметип калып Азыр бүгүнкү күндө тегил айтты. балдарыңыз барбы? Бир балам бар, эми 16-га толот, мына июнда. Бир уулуңуз бар, Жолдошуңуз жок. Жок. Бир туугандарыңызчы? Бир туугандарым бар, алар жардам берише албай калды. Себеби ошо 7 ай жатканмын ошондо. Азыр сизде ушул жана больницага жаткан жолу ушул күйөөсү жок дегендей бир тастыкталган документтер барбы сизде? Бар эле документтер. Анан менин кыйналган жерим эле ушу 20 жылдан бери квартира алып. Бул балам сотрясение алган ошо немедеги. 2001-жылы балаңыз? 2001. Мына мурдагы жаткан ноябрдагы. Мына инвалидке чыккан. Жок, мына инвалидке. Ол кийинки жаткан. Айтматова Раат, Кудай сабыр берсин. Алла Таала кандай сыноо берсе, же кандай дарт берген болсо, берген дартына шифа берсин, энеке. Анан мына биздин бүгүнкү күндө иш алып барабыз, мына коомчулукта. Ушул кайрымдуу болуп коомдук фонду негиздегенбиз. Кайрымдуу болойлу, мээримдүү болойлу. Анан ушул Кореядагы сиздин мекендештерибиз. Кореяда иштеп жатат. Мына алыста жүрүшөт, өздөрүчү мекенден четте жүрөт. Балдарынан, кыздарынан, ата-энесинен алыста жүрөт. Бирок алар жалаң ата-энесин, балдарын эле эмес, сизге окшогон эненин да батасын алайын. Балалуу боло албай жүргөндөрү бар. Балалуу болуп калсам экен. Кээ бирлер ошондой эле бир кандайдыр бир сыноо болуп, бир оору дартка чалдыккан да бир туугандар бар. Мына ошолор монтип мына карабайсызбы? Бүт сизге бул аманат да, мунун баарын биз мындай ачык айкын, отчеттук негизде жасайбыз. Менен отуруп чай ичесиз, энеке, Кудай буйруса. Анан мына кичени менен отуруп, мына чай ичип, анан бул макарон менен тамак жасап, Кудай буйруса. Шуну эме кылып коюңуз. Анан ошол бир туугандарыбызга анан бир кап ун эмеси алып келип койдук. Анан ушул балдарыңызга, уул кыздарыңызга ушул кылып аткан ишибизден, ушул жасап аткан жакшылык иштен пайда болгон сооптор сиздерге окшогон энелердин, элдин берген батасы кабыл болсо экен деп атабыз, Кудай буйруса. Кудай буйруса. Кудай күнүнүгө болбосо да ушу күчкө толуп турганда жума күндөрү дайыма эртең менен намазымда дуа кыламын. Алла Кудайым ушул берген жардамыңарга рахмат. Балдарым кайсы жерде жүрүп ушундай кайрымдуу болгон балдарын төрөп, багып, чоңойтуп максат кылган ата-энелерге рахмат. Кудайым узун өмүр берсин, ден соолук берсин, досторуна зар кылбасын, душмандарына кар кылбасын, бемал өлүмүнөн курган дооматтарынан сактасын. Кудай жакшылыктарынан кем кылбасын, жамандыктардан алыс жүрүшсүн. Дайыма ушул эмне ой тилек максат кааласа максаттарына жетип, Кыргызстандыбызды гүлдөтүп, өстүрүп жүрсүн. Кайрымдуу болсо Кудайым биз да ушундай балдарды чоңойтуп, элге кошуп, менин балам да силер катарында бир тууган кылып алгыла. Көзүм өтсө, ушу баламды бир тууган кылып, силердей болуп, элге жардам берип, элге кереги тийип жүрсүн. Анан айындары бар болгула. Рахмат силерге.